Динара айым, мен колдойм мыйзамыңызды. Тиги гендерлик зомбулук деген эмне? Негизи баягы Үй бизде бүлөлүк, сексуалдык деген түшүнүк, гендерлик дегенге эмне кирип кетет? гендер деген негизи баягы Аны өзүнүн билем, гендерлик зомбулук деген. ошо мен жакшы суроо бердиңиз, рахмат чоң Элбазар Акиевич. Себеби мынал закондорду, мыйзамдар чыгарганда көп учурда эркек мырзалар тарабынан түшүнүк болбой жатат да. Биз зомбулук дегенде бир гана аялдын үстүндө же болбосо жаш баланын үстүнө зомбулук дебестен, эркектердин үстүнөн дагы зомбулук болсо, анда бул мыйзамдар карайт деп, ошон үчүн гендердик зомбулук деп немесин чоңойтуп атабыз, понятиесин. Это гендер, это значит, равенство независимо от пола деген сөз да, орусча айтканда. Ошолдун бардыгын топтоп гендердик зомбулук деп коелу. Ооба. Азыр Элбазар Акиевич көп учурда катталып атыптыр, ушундай дагы эмелер, окуялар болуп атыптыр. Себеби кээ бир учурларда эркектердин үстүнөн дагы зомбулук болуп аткан экен. Ошон үчүн биз эркектердин дагы Анда тиги ориентациясы башка адамдар дагы кирет да, гендердик зомбулук дегенде. Кандай болуп калат? Түшүнбөй калдым. Ориентациясы башка адамдар бар да, баягы. Жок, ага кирбейт да. Алар они не относятся к женскому или мужскому полу, те, которые вы имеете в виду. Кай жака относятся они? Ну, вот пока законодательно их никуда не относят. Кыргызстан не является... Гендердин ичинде жашайт да, гендер деген түшүнүгү. Бизде ошол гендердик теңчилик жөнүндө мыйзамыбыз бар. Ал жерде бир гана аял жана эркек деп көрсөтүлгөн. Биз Стамбул конвенциясынын мүчөсү эмеспиз. Ошо Стамбул конвенциясынын мүчөсү болгон гана мамлекеттер башка түшүнүктөргө кошулушкан. Биздин Кыргызстан кошулган эмес. Бизге аялдар, эркектер гана бар. Анда так маалымат берип коюң, бизге коомчулукка Кыргызстанда гендердик түшүнүк деген бул аял менен гана эркек, Туура. Мен так маалымат бере алам, себеби бизде ошо гендердик теңчилик деген өзүбүзчө мыйзамыбыз бар, ада так жана туура жазылган. Аял жана эркек. Демек Кыргызстан кайтыппыз, туурабы? Ооба. Ушул чоң рахмат сурооңузга.